Umar radıyallahu anhu mындай деп айтты. Күндөрдүн биринде биз Аллахтын элчисинин жанында олтурган элек. Ошол учурда жаныбызга аппак кийимчен, чачтары капкара болгон бир адам келди. Анын кейпинде мусапырлык белги да жок. Эч кимибиз аны тааныбайт экенбиз. Ал келип эле Аллахтын элчисинин тизесине тизесин тийгизип, колдорун сандарына коюп олтурду да: "О Мухаммад, мага ислам жөнүндө айтып бер" деди. Аллахтын элчиси: "Ислам бул Аллахтан башка сыйынууга татыктуу Кудай жок экендигине жана Мухаммад анын элчиси экендигине күбөлүк берүүң, намазды толук аткарууң, зекет берүүң, Рамазан орозосун тутууң жана күчүң жетсе Каабага ажылык кылууң" деп жооп берди. Жанагы адам: "Туура айттың" деди. Биз анын суроо берип, кайра өзү тастыктап жатканына таң калдык. Андан кийин ал: "Эми мага ыйман жөнүндө айтып бер" деп сурады. Аллахтын элчиси: "Ыйман бул Аллахка, анын периштелерине, анын китептерине, анын пайгамбарларына, акырет күнүнө жана жакшылык менен жамандык тагдырдан болоруна ишенүүң" деп жооп берди. Ал адам: "Туура айттың" деди. Анан: "Эми мага ихсан жөнүндө айтып бер" деди. Аллахтын элчиси: "Ихсан бул сен Аллахты көрүп турганыңдай ага сыйынууң. Сен аны көрбөсөң да, ал сени сөзсүз түрдө көрүп турат" деп жооп берди. Ал адам: "Кыямат качан болорун айтып бер" деди. Аллахтын элчиси: "Бул жөнүндө суралуучу адам сурап жаткандан артык билбейт" деп жооп берди. Ал адам: "Андай болсо, мага кыяматтын белгилери туурасында айтып бер" деди. Ал айтты: "Күңдөн өзүнүн кожоюну төрөлөт. Жылаң аяк, кийерге кийими жок кедей малчылар бийик имараттарды курууда бири-бири менен атаандашканына күбө болосуң" деп жооп берди. Умар айтты. Андан кийин ал адам кетип калды. Арадан бир топ убакыт өткөндөн кийин Аллахтын элчиси менден: "Эй Умар, суроо узаткан адам ким экенин билесиңби" деди. Мен: "Аллах жана анын элчиси жакшы билет" деп жооп бердим. Ошондо ал: "Чындыгында ал Жибрил периште болчу, силерге диниңерди үйрөткөнү келген эле" деп айтты. Сахих Бухари жана Сахих Муслим. Хадистен алынган пайдалар. Ислам деген эмне? Ислам сөзүнүн тилдик мааниси моюн сунуу, баш ийүү дегенди билдирет. Ал эми шарият жактан алганда ал төмөнкү негиздерден турат. Биринчи, Аллахтан башка сыйынууга татыктуу Кудай жок жана Мухаммад анын элчиси деп күбөлүк берүү. Адам тили жана жүрөгү менен жалгыз Аллах гана сыйынууга татыктуу экендигин бекем тастыктап, келменин талаптарын, шарттарын толук аткаруусу, ошондой эле Мухаммад Аллах тараптан келген элчи экендигине жана анын айткан сөздөрүнө эч шектенбестен терең ишенүүсү. Экинчиси, намазды толук аткаруу. Тагыраак айтканда, намазды убактысы киргенде шарттарына, талаптарына ылайык жана калтырбай толугу менен аткаруу. Үчүнчүсү, зекет берүү. Зекет бул адамдын тапкан мал-мүлкү белгилүү бир өлчөмгө жеткенде андан милдеттүү түрдө алынуучу мал-мүлк өлчөмү. Төртүнчү, Рамазан айында орозо тутуу. Орозо бул таң аткандан күн батканга чейин оозду ача турган нерселерден тыйылуу. Рамазан айында орозо тутуу Аллахтын пенделерине болгон буйругу. Бешинчиси, ажылыкты аткаруу. Шарият белгилеген убакта Каабага барып ажылык милдетти аткаруу ар бир мусулмандын парзы. Иман деген эмне? Иман сөзүнүн тилдик мааниси ишенүү, тастыктоо дегенди билдирет. Ал эми шарият жактан алганда төмөнкү негиздерден турат. Биринчиси, Аллахка иман келтирүү. Тагыраак айтканда, Аллахтын барлыгына, бирлигине иман келтирип терең ишенүү. Ал жалгыз бүткүл ааламдын жаратуучусу, башкаруучусу жана эгеси деп ишенүү. Өзү гана сыйынууга татыктуу деп ибадаттарды Аллахка гана арноо. Экинчиси, периштелерине иман келтирүү. Алардын бар экендигине терең ишенүү. Периштелерди Аллах нурдан жараткан. Алар Аллахтын өкүм буйруктарын кечиктирбестен дароо аткарышат деп ишенүү. Үчүнчүсү, китептерге иман келтирүү. Аллах тараптан түшкөн китептерди адамзатка эки дүйнөдө туура жол, эч бир катасыз деп ишенүү. Аллах тараптан түшкөн китептер Торат, Забур, Инжил, Куран жана Ибрахим менен Муса пайгамбарларга жиберилген сухуф баракчалар жана азыркы кезге чейин Куран китеби гана бурмаланбай келген жана кыяматка чейин адамзатына кереметтерди көрсөтө берет деп ишенүү. Төртүнчүсү, элчилерге иман келтирүү. Адамдардын өздөрүнөн чыккан элчилерге жана пайгамбарларга Аллахтан вахий аян келген.
Алар Аллахтын динине чакырып келишкен жана пайгамбарыбызды гана ээрчүү туура жол деп терең ишенүү. 5-си кыямат күнүнө ыйман келтирүү. Кыямат күнүнүн болушуна терең ишенүү. Аллах бардык адамдарды акыретте кабырлардан тирилтип чыгарат. Ал күндө бүткүл адамзат Аллахка сурак беришет. Ар бир адам бул жашоодо кылып өткөн ар бир иши үчүн суралат деп ишенүү. 6-сы тагдырга ыйман келтирүү. Тагыраак айтканда, адамдын жашоосунда болгон бардык жакшылыкты жана жамандыкты Аллах Тааланын алдын ала белгилеп койгонуна, ошондой эле бардык нерсе тагдыр боюнча болоруна терең ишенүү. Ихсан деген эмне? Ихсан деген сөздүн мааниси Аллахка карата жакшылык жана айкөлдүк кылуу. Башкача айтканда, ар бир кылган ибадатты, иш-аракетти ал үчүн гана чын ыкластан аткаруу. Аллахты көрүп турганыңдай сыйынуу, сен аны көрбөсөң да ал сени көрүп турарын анык билүү жана ар бир иште пайгамбарыбызды ээрчүү.